бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги эң көйгөйлүү маселелердин бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошолорду контролдоп, бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетиптир. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке. Ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлор, эскиче айтканда губернаторлор, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсылар региондо болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн-түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү. Эттин баасы канчадан? 700 сом. Сулпет 900 сом. Эттин баасы канча болду? 700 сом болду дечи. Сулпет канчадан? 850, 870 кандай же? Мала да кызаны болсо. Канчадан? 700дөн 730, 750ге чейин. Эт канча сомдон? 700 сом. Мал этиби же кой этиби? Мал эти. Сулпет канчадан болуп атат? 900, 930 сом. 720 сатылып атат. Манас шаарында эттин 1 килограммы 700 сомдон жогору сатылып жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы эттин баасына 90 күндүк чектөө киргизип, 680-690 сом деп бекиткен. Деген менен бекитилген баа кагазда калып, иш жүзүндө жарандар эттин килограммын кеминде 700 сомдон алып жатат. Мен үчүн кымбатыраак, чуть-чуть кымбат. Чуть хотя бы бир нормальный коюн эти деле, эмеси деле Жалалабадта вообще-то кымбат болот да, башка жерде нормальный салыштырсаң. Элдин чөтөңүнө оорураак кылат да эми. Пенсионерлердин, наша пенсия вообще мизерный 6900 алабыз. Ошого кымбат. 500-550 болсо жакшы болот эле. Азыр көп адамдар эт жебейт мисалы. Кымбатчылык болду. Мал арзан, көч кымбат. Анан продукты ham көп кымбаттап кетти. Көзөмөл кылыш керек. Көзөмөл албетте кылыш керек. Көзөмөл кылбаса эл кыйналып атат. Карапайым кыйын эле болуп атат. Көп эт жебеген адамдар бар азыр. Кымбат болот эми азыр 700-800 болгон. 700 да алты жетти. Ишин арзандаса жакшы болмок. Көрүп атасыз, бардыгы жок, кымбат болуп атат. Эне заманга карап жашап атабыз да. Ама
Андай aytkanda men али өзүм жалгыз жашаймын, али эптеп эле жеткирип атам. Мына туядым, мына 300 алдым. Мына ошентип карныбыз тойбурабыз. Сатуучулардын айтымында эттин килограммын алар өздөрү 680 сомдон жогору баада алышат. Ошондуктан мамлекет бекиткен баада сатуу чыгымды актабайт дешет. Ал эми малдын жана жем тоюттун кымбатташы баанын өсүшүнүн негизги себеби экенин кошумчалашты. Тоют маселеси былтырга салыштырмалуу 2 есе кымбат. Ошонун эсебинен кымбат, границаларга өтүп атат, Өзбекстандар ачык, кетип атат баары. Анан кымбаттар, дыйкан кантип арзан сатсын? Сиздерге негизи кымбат баада келип атабы? Канчадан келет сиздерге? Кымбат баада келет бизге. Бизге азыр буканы 700 сомдон союп берип атат өзү. А баккан адамга деле актабай атат жем чөптөрү кымбат. Былтыркы 12 сом, 13 сом арпалар азыр 27 сомдон сатып атат. 12-13 кебектер 25-26 сомдон сатылып атат. А БД престери кымбат, аларга деле туура түшүнүш керек. Мал базарды бир бар тарткыла. Анан ошол жерден тыянак чыгарасыңар. Негизи 680 сом деп бекитилген болчу да, андан ага сатсаңар актабай калабы? Жок, андан бизге жок болуп атат. Өзү биз 680ден алайлы десек, өзүбүзгө жок, аны кантип сатат? Базарга барып тирүүн сатып алсаң, андан кымбат түшөт экен. Таразага тартып алайын десең, аны баккан адам бербей атат. А эттен башка нерселер деле толтура кымбаттаган. Ошону деле көзөмөлдөп койсун да, антимонополия деген нерсе 0 иштеген жок. Мал базар кымбат. Кунажындар бар, алар арзан союлуп атат. Аны сойсок элдер жалык кылып атат да, катуу деп. Анан жемниклер союп атабыз, булар 700 сом союп атабыз да. 720 сатылып атат. 700 сом, 720. Негизи өзү малды кымбат алып атасыздар. Мал кымбат, мал базар кымбат болуп атат да. 680 еттер бар, алар майыс ары чыгып, анын клиенттер жалып болуп атат. Негизи өзү мал кымбат болуп атат. Азыр ем, чөп, бар жок кымбатчылык болуп атат. Энди эптеп эл үчүн иштеп атабыз бу жерде, кызмат кылып атабыз. Эплеп жеткизип атабыз этти эми. Кичине 1-2 сом калса эми эл үчүн иштеп атабыз. Канчадан сатып атасыздар? Азыр 680 сатылып атат. Реалдуу баасы канча? Реалдуу ошондой да, 680 да, өзү реалды чыгарып берген бери ошондой. Жок, эми биз кунажын эт сатып атабыз да. Букан эти кичине кымбатыраак болот. Кунажын эти арзаныраак. Белгилей кетсек, 11 августта мамлекет эттин баасын негизсиз жогорулатуунун алдын алуу үчүн 90 күндүк чектөө киргизген. Манас шаарында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жума сайын текшерүү жүргүзүп, бул аралыкта талапты бузгандарга 3000 сомдон жалпы 6 айыппул салынган. 700 сомдон, 720 сомдон сатылып аткан учурлар болуп атат. Ал учурларда биз ошол сүрөткө тартып, ошол жеринен акт түзүп, ошол жерден протокол түзүп туруп, биз штрафтары түзүлүп атат. Ошолго албетте буларды кармаш өтө кыйын болуп атат бүгүнкү кезде. Бардыгын контроль кылыш оор болуп атат. Тем более биз областта 4 эле кызматкербиз, область боюнча мына чыгуулар болот. Биз мындай дегенде мындай баарына жетишүү өтө мындай кыйындыктар жаратып атат. Серепчилер бааны көзөмөлдөө аракети натыйжа бербей жатканын сындап келишет. Анткени базардагы чыныгы баа мамлекеттик чектөөдөн кыйла жогору. Алар сатуучулар чектөөнү эске албай өз баасын койгонун, ал эми антимонополия кызматынын текшерүүсүнүн жыйынтыгы көрүнбөй жатканын белгилешет. Реалдуу турмушта кандай болуп атат? Мунун бардыгы жалган болуп атат. Бу антимонополия деген мен качантан бери айтып келем. Эмне деген ишкана, эмне үчүн көзөмөлдөбөйт, кымбаттап кетти. Акча табыш кыйын. Баягы күнүмдүк керектөөсү корзинкага пенсия, алым айрым кызматкерлердин айлыгы жетпейт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул просто элди алдаш үчүн эле. Биз текшердик, чек койдук, андан сатылбайт, антимонополия көзөмөлдөп турат деп гана койдук. Кана көзөмөлдөгөн жок. Баа куд ошол баада сатылды. Ошол баада байлар алып жеп атат, кембагалдар айлап жылдап эт жей албай калды азыр. Мындай боло турган болсо, мамлекеттик касапкана ачып койбойбуз. Же болбосо жанагы элдин аялуу катмарлары деген бар. Ошолор үчүн атайын бөлөк магазин кылып, эт сата турган кылып койсо болбойбу? Эмне ишарат мына жергиликтүү бийликтин ээлери? Өкмөт болобу, аким болобу, мэрия болобу, ачсын. Биз барган кезде 680ден сатып атат. Биз кеткен кезде возможно көтөрүп алып атышат. Ушундай ситуацияда случайлар болуп калса, эгер 680 сом мал эти, койдун эти 690 сом. Эгер ушундан жогору сатып аткан жерде, ошол жерде
бизге кайрылып, мэрияга кайрылып, эгер кайрылуулар болсо, биз ошол заматта оперативно барып туруп, штраф салганга даярбыз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Манас шаарындагы адистери баа өсүшү токтобой жатса, чектөөнүн мөөнөтү дагы узартылышы мүмкүн экенин айтууда. Бирок бул чектөөнү узартуу өсүп жаткан бааларга эч кандай таасирин тийгизе албай жатат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.